Өлкөдө 100ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Мындан улам улуттар аралык достукту, ынтымакты бекемдөдө. Ар улуттун када салттарын сактап калуу максатында Кыргыз жараны концепциясы кабыл алынган. Аны чагылдырууда медиалардын орду, алардын мүчүлүштүктөрү тууралуу жыйында сөз болду. Биздин республикадагы ушу этностор аралык мамилелер боюнча коомдук консультатив кеңештер менен ушу медиа тармагынын баягы биргеликте иш алып баруусу боюнча иш-чара болуп жатат. Бул жерде этностор аралык мамилелерди биз чыңдоо жаатында көбүрөөк иштер жүрүш керек болуп атат да. Мурдага салыштырмалуу албетте элдин биримдиги бекемделип атат. Семинарга 5 багыттагы уюмдар чакырылган. Академиялык коомчулук, эл аралык уюмдар, мамлекеттик уюмдар, жарандык коом жана жалпыга маалымдоо каражаттары. Бул долбоор сессиялык бирдикте иштөөгө багытталгандыктан туура так маалымат жеткизүүдө биргелешип иштөөсү каралган. Ар бир уюм бири өзүнчө иш алып барбай, медиа жана маалымат сабатталык, биримдикте иш алып барышы керек да. Мисалы үчүн медиа коомчулук мамлекеттик уюмдарга бериши керек. Мындай маселе бар, муну мындай кылып чечип берсеңер деп. Жарандык коом өзүнүн сунушун, башкача айтканда бул тармактагы адамдар бири-бири менен иштешпесе, ар бири өзүнчө иштесе, бул жыйынтык бербейт да. Биз ошол биримдик кылуу максатында социалдык биримдикти куруу боюнча, тынчтыкты орнотуу боюнча баарын бир жерге чогултуп, тааныштырып, маселени сурап, анан сунуштарды алуу үчүн чакырганбыз да. Жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн жаңы мыйзам долбоору сунушталган. Анда жалган маалымат тараткан медиалардын жоопкерчилиги каралат. Бул көрүлгөн аракет маалыматтын коопсуздугун камсыз кыларын адистер белгилешти. Мисалы, бүгүнкү күндө көп сайттар иштейт, ошол эле 24 KG, Кактус, Клоп, Говори ТВ, Эва көп, Акипресс баарыбыз билгендей, эч кимде свидетельство жок. Ошон үчүн азыркы каралып аткан мыйзам долбоорунда ошондой беренелер бар, баары обязательно баары каттоодон өтүш керек. Буунун өнүктүрүү программасы менен ЮНЕСКО тарабынан былтыры башталган долбоор 2025 жылы аяктайт. Жаңылай Каныбек кызы, Нурдөлөт Сантаев, Ала Тоо 24.